Эгерде сиздин башыңыз ооруса, жүрөгүңүз ооруса, тарамышыңыз тартса, булчуңдарыңыз титиреп турса, сизге магний жардамга келет. Бирок бул көйгөйлөрдүн баарын жоготууга жөндөмдүү дегенден алысмын, бирок кайсыдыр бир деңгээлде ушул көйгөйлөрдү жеңүүгө жакшы эле жардам бере алат. Мындан сырткары магний кандагы холестериндин, глюкозанын өлчөмүн дагы азайтып турат. Бул эмнеге керек дешиңиз мүмкүн. Эгерде холестерин көп болчу болсо, кан тамырдын тосулуусуна алып барат. Бул инфаркт же инсульт дартын чакырат. Мунун алдын алыш үчүн болсо, магнийди жетиштүү өлчөмдө алып турушубуз керек. Мындан сырткары, глюкозанын өлчөмү көп болсо дагы кан тамырдын ийкемдүүлүгүн жоготуп коет. Ошол себептен аны дагы идеал вариантта сактаганга аракет кылышыбыз керек. Глюкозанын өлчөмү нормада 3-3төн 5-5ке чейин болот. Мындан сырткары магний жогорку кан басымдын жабыркап жүргөндөргө дагы жакшы жардам бере алат. Кан басымды түшүрүп берет. Бирок бул кан басымдын ошол жогорку кан басымдын өлчөмүн азайта турган дарылардын ордун алмаштырбайт. Болгону бул дагы жардам бере алат деген сөз. Мындан сырткары сөзсүз түрдө иммунитетти көтөрөт, адамга кубат берет. Ушул себептерден улам биз сөзсүз түрдө организмди магний менен байытканга аракет кылышыбыз керек. Мындан сырткары дагы көп пайдалары бар. Бирок эң негизгилери ушулар. Ошондуктан магнийди көбүрөөк алышыбыз керек. Магнийди кантип көбүрөөк алабыз? Албетте тамак аштар аркылуу, биринчи кезекте жер жемиштер аркылуу, кара шоколад аркылуу алсак болот. Ашкабактын данегинен алсак болот. Мындан сырткары деле көп азыктар да бар, бирок эң негизгилери ушулар: ашкабактын данеги, кара шоколад жана бардык жер жемиштер, түстүү капусталар. Ушуларды көбүрөөк жегени аракет кылыңыздар. Ошондо сизде магний көбүрөөк болот и организмиңиз бакубат болот башка адамдарга салыштырмалуу. Бирок биз ушуларды көбүрөөк жегенибизге карабай, дайыма эле ошол магнийге жетиштүү өлчөмдө ала албайбыз. Анын орточо күнүмдүк нормасы 300дөн 400 миллиграммга чейин. Муну профилактикалык деңгээлде ошол таблетка менен дагы толуктап турсак болот, синтетикалык. Магний B6 деген таблетка бардык эле дарыканаларда сатылат. Ошол жерден 6 айда бир жолу алып, 1 айдан ичип койсоңуздар жакшы болот. Оптималдуу дозасы бир таблеткадан 3 маал болот. Бир күндө 3 жолу жейсиз, ичесиз. Тамак эч кандай тиешеси жок. Ушуну 1 ай ичип койушуңуз керек болот. Кайра 6 ай өткөндөн кийин дагы бир жолу ичесиз. Ошондо сиздин организмиңиз адаттагыдан жакшыраак болот. Албетте ушул аркылуу эле дегенден алысмын, бирок ушул аркылуу дагы сиз ден соолугуңузду бекемдей аласыз и сергек, и дени сагыраак жашай аласыз башкаларга салыштырмалуу.